Келечектеги учкучтун балалыгы жаштык курагы Бишкек шаарында өткөн. 16 жашында ал аэроклубка тапшырып окуй баштаган. 1944-жылдын октябрь айында Знаменка жана Кировоград шаарларын бошотуу учурундагы эрдиги үчүн ага 22 жашында Советтер Союзунун баатыры наамы ыйгарылган. Бегелдинов мал доктордун үй бүлөсүндө туулган. Атасы анын доктор болуусун каалаган. Бирок өзү учкуч болууну абдан кыялданчу. Бою кичинекей болгондуктан аны учкучтар мектебине дароо эле кабыл алышкан эмес. Окуудан кийин согушка кетти. Ал биринчилерден болуп абада согушуучу техниканы иштеп чыккан. Бегелдинов Берлин шаары үчүн болгон салгылашка дагы катышкан. 1945-жылдын 27-июнунда ага экинчи ирет Советтер Союзунун баатыры наамы ыйгарылды. Ал 1945-жылдагы Кызыл аянттагы жеңиш парадынын катышуучусу. Биринчилерден болуп Кремлде жеңилген фашисттердин туусун ырыткандардын арасында болгон. Ошо 2 жылды алганда Сталин мындай монументти койдурган. Специально койдуруп, 2 жыл Кыргызстанда 76 Герой Советского Союза. 2 жылдыз бар того Талгат Бегелдин. Биз баатыр тууралуу мектепке көп иш-чараларды өткөрүп турабыз. Андан тышкары Бегелдиновдун эстелигинин алдында дагы балдар менен чогулуш өткөргөнбүз. Бул Совет баатыры, анын сыйлыктары абдан көп. Баатырдын аты Бегелдинов Талгат, ал Советтер Союзунун баатыры. Биздин жердешибиз Бишкекте төрөлүп, мен Токтогул көчөсүндө 11-мектепте окуган. Бир тууган эки өлкөнүн, Казакстан мен Кыргызстандын эки жолко, эки дүркүн баатыры Талгат агамыздын баатырлыгын мактан тутабыз. Баатыр душмандардын 7 самолетун, 21 танкасын, 29 артиллериялык куралдарды, 64 аскер объектисин, 2 паровоз жана аскер куралдары жайгашкан 7 вагонду талкалаган. Ал өзү улуу ата мекендик согуштун майыптарына жана жетим жесирлерге жардам берүү максатында Талгат Бегелдинов атындагы эл аралык кайрымдуулук фондун негиздеген. Талгат Бегелдинов Советтер Союзунун эки жолку баатыры. 1942-жылы Чкалов атындагы аскердик авиациялык мектепти бүтүрүп, учуу укугун алган. 305 жолу учуп чыгып, душмандарга каршы согушкан. СССР Жогорку кеңешинин 2-3 чыгарылышындагы депутаты. 2 Ленин, 2 Кызыл Туу, 2-3 даражадагы Невский, Кызыл Жылдыз жана 3 даражадагы Даңк ордени жана медалдардын ээси. Бегелдинов 305 жолу учуу, илдер чабуул коюшат жана асмандагы беттешүү мемуарларынын автору. Асель Сыдыкова, Тилек Жуматаев, Ош Пирим жаңылыктары.